Сегодняшняя тема, она Бүгүнкү биздин козгогон тема аябай кызыктуу, себеби жеп аткан нерседе азык-түлүктө эмне адал, эмне арам деген маселе жөнүндө биз сүйлөшөбүз. потому что Всевышний Аллах, поистине, Всевышний Аллах Аллах субханаху ва тааля азыктардын тазасынан жегиле деген. Таза деген эми тойбат деп коет арабча. Бизге момун мусулмандарга уруксат этилген азык жемек деген маани. Ошондой эле хаббайз дейт арабча, азык-түлүктүн таза эмесин, булганычын жебегиле деп уруксат кылынган эмес Аллах тарабынан. Ошон үчүн исламда инсандын жегенинин, ичкенинин кандайлыгына жараша дуасы кабыл болот. дуа, молитвы, да? На это есть конкретное указание или ссылка на хадис. Бул өңүттө атайын хадисте бар. Биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айткан. Инна Аллаха таyyibun, да? Ла якбалу илля таyyибан, ва инна Аллаха амара аль-му'минина бима амара бихил мурсалин, да? Поистине Аллах, он... Мааниси, акыйкатта Аллах таза, аруу нерседен башканы ал кабыл албайт. Чындыгында Аллах момундарга, мындайча айтканда, бүткүл мусулмандарга Аллахтын бардык элчилерине, пайгамбарларына жибергенде эле азык тамак жеш маселесинде тазасына карагыла деп буйрган. Ошондой эле суусундук ичмек маселесинде дагы адалдан ичкиле деп буйрат. Анткени эмне жейт, кандай азык жейт, бул маселе момун мусулмандар үчүн аябай маанилүү. Анткени ислам дини бизден мусулмандардан эң ириде денени таза кармоону, рухту, жан дүйнөнү, ыйманды таза кармоону, аны тазартуунун үстүндө такай иштеш керектигин талап этет. Ошондой эле мусулмандардын сырткы көрүнүшү, кийген кийими таза, тыкан болууга тийиш. Ошону менен катар мусулман адам эмне жейт, эмне ичет, ошол маселеде дагы таза азыктануусу зарыл. Бул өтө маанилүү. Кытай калкында бир мындай макал бар. Кытайлардын даанышманы ойчулу Конфуций айтыптыр. Знаменитый Конфуций, да? Эмнени жесең, сен ошолсуң. Мындайча айтканда, түшүнүп атасыңарбы? Эмне менен азыктансаң, тамактансаң дейт, сен мына ошолсуң деген. Андан тышкары тамакка, азыкка кандай мамиле кылышы керектиги тууралуу мүмкүн уккандырсыңар. Мындай бир макалбы, лакаппы сөз бар эмеспи? То есть вы кушаете для того, чтобы жить. Биз жашоо үчүн тамактанабыз, бирок тамактануу үчүн жашабайбыз деген. Бул аябай маанилүү эреже. Тамактануунун, азыктануунун өзүнүн эрежеси, талаптары бар. Биринчиден, азык, тамак таза, адал болуш керек. Экинчиден, тамактын көлөмү боюнча жашоодун максаты эле көп тамак жеш болбошу керек. Биз тамак үчүн жашабайбыз. Биз болгону жашаш үчүн, аман эсен жүрүү үчүн тамактанабыз. Тамак бизге негизги максат, мүдө болбого тийиш. Аллах субханаху ва тааля бизге таза эмес, адал эмес, хаббайз, булганыч, ыплас азыктарды жешке тыюу салып, адал азыктарды, тайибат, таза азыктарды жегенде уруксат этти. Арабча халал, кыргызча адал деп коет эмеспизби? Куранда Аллах субханаху ва тааля бизге кайрылып мындай деп атат. Нам говорит: «Я юхаллазина аману, кулю минат тойибати ма разакнакум, вашкуруллах, ин кунтум ияху та'будун», да? То есть, о вы, которые уверовали. О ыйман келтиргендер, биз насип кылган таза ырыскылардан жегиле. Эгерде чындап эле жаратканга сыйынчу болсоңор, Аллах субханаху ва тааляга шүгүр келтиргиле дейт. Если вы поклоняетесь Аллаху субхану ва тааля, если вы ему поклоняетесь. И также есть хадис. Ошондой эле андан тышкары бир мындай хадис бар. Бир инсан колун жайып Аллахтан сурап жатат. Ямудду ядейхи иля сама я раб, да? Ва таамуху харам.
ve maşrabuhul haram ve libasuhul haram fe anna yustacabu lehu. То есть кто-то поднимает. Ал инсан алакандарын алдыга сунуп, көккө созуп колдорун жалбарып, Аллахтан суранып атат. О эгем, о жараткан деп суранууда дейт. А бирок ал адамдын жеген эткени адал эмес, арам. Ал ичкен суусуну дагы арам. Анын кийип турган кийими дагы адал эмес. Ошондой инсандын дуасына Аллахтан кандайча жооп болмок эле дейт. Демек, биздин дуага Аллахтын жооп болушун кааласак, дуа айтып жатып, ниет, каалоо, үмүттөнүү гана эмес, инсандын жегени да адал болуш керек. Ал азык тамак адал жол менен, мээнет менен табылган, адал иш менен табылган болушу керек. Уурулук менен табылган азык болбого тийиш. Кийген кийимибиз дагы таза болсун. Биз өзүбүз таза болушубуз керек. Ушул сыяктуу өзүнчө бир талаптар бар. Биздин жеп жаткан тамагыбызда, азыгыбызда адал эмес, арамдан сактангыла деген Аллахтын сөздөрүнүн тереңинде эмне бар? Биринчи кезекте ден соолук сак болсун деген бир маани, ушундай бир нерсе жатат. Эмне үчүн? Анткени денебиз бизге аманат туугандар. Денени чыңгармоо үчүн спорт маанилүү, бирок спорттон тышкары денебиздин сак саламат болушу жеген ичкенибизге түздөн түз тикелей байланыштуу. Биз адамдар эмнелерди жеп, эмнелерди ичебиз, кандай абадан дем алабыз, бул аябай маанилүү. Демек Аллах субханаху ва тааля биздин денебизди, тулку боюбузду бизге аманат кылды. Ал денени көздүн карагындай сакташыбыз керек. Эптеп септеп эле колго, оозго тийген нерсени ылгабай жеп иче бербеш керек. Ошол жегенибизде эмнелерди жеп атабыз, ага чоң маани беришибиз керекпиз. Анын сапатына, көлөмүнө, өлчөмүнө караш керек. Ысырапчылыкка жол бербей, ашкере тоюп албай дегендей. Негизгиси азыгыбыз, тамагыбыз арам эмес, талапка ылайык адал болушу керек. Ошондой эле тамагыбыз эски уску, күңсүгөн эмес, колдон келсе жаңы, таза, адалын тандап жегенде үйрөнөлү. Аллах субханаху ва тааланын инсандарга адал жеп ичкиле дегенинин түпкү тереңинде, акылмандыгында биринчи кезекте ден соолук жабыркабасын, залал тартпасын деген каалоо бар. Аллах субханаху ва таала деген Холик, жаратуучу. Ал бүт жандуу, жансызды, анын ичинде адамды, инсандарды дагы жаратты. Аллах инсанга, анын денесине, рухуна, ушул дүйнөдө жана акыретте эмне зыян, эмне пайда экенин, эмне жакшы, эмне жаман экенин жакшы билүүчү. Анткени Аллахтын акылмандык сыры инсанга дароо эле көрүнө койбойт, ачыла койбойт, билине койбойт. Мына азыркы замандарда медицина өнүгүп өсүп, ар кыл микроскоптор менен иликтөөлөр болуп, түркүн лабораториялык изилдөөлөр жүрүп отуруп, адам баласына, анын ден соолугуна эмнелер зыяндуу экени аныкталып билинип отурбайбы? Мынакей азык түлүктө жемей ичмейдеги тыюулар маселесин айтсам, мен дароо баса белгилеп айтайын, Аллах субханаху ва таала арам деп тыйган азык түлүктөрдүн баарын жегенге болот. Асыл фитам ибаха дейт арабча. Азыктагы түпкү негиз анын адалдыгында, Аллахтын уруксаатында. Аллах тыйган арам деген тигилже бул азык, тамак, Куранда, сүннөттө кайсы бир конкреттүү жемек ичмек демек арам делиндиби, анда арам болуп эсептелет. Азыркы замандагы исламий фатваларда ден соолукка залалдуу арам делинген азыктардын баары демек ошондой. Азыктардагы биринчи кезектеги арам деп эмнелер эсептелинген ошондон баштайт. Момун мусулмандар үчүн Аллах арам делинген азык эмне? Бул өлүмтүк. Ал-майтату, мындайча айтканда өлгөн нерселердин бүт баары. Өлүмтүк деген эмне? Шарият жолу менен адалданып каны чыгып өлбөгөн жандыктын баары өлүмтүккө кирет. Бул боюнча Куранда өзүнчө аят бар. Ал-Майда сүрөсүнүн 3-чү аятында Аллах субханаху ва таала 3-й аят, где Аллах субханаху ва таала говорит: бисмиллахир рахманир рахим, хурримат алейкумул майтату, да?
Силерге өлүмтүк этин жемек арам кылынды дейт аятта. Бул аят жалпы мүнөздү камтыйт. Кеп бардык өлүмтүктөр жөнүндө болуп атат. Бир гана уруксат кылынган азыктар, жемектер бар албетте. Мисалы алсак, өлгөн балыктар. Маселен, деңиз толкуну жеке шарпылдап, деңиздин боюна, суунун боюна балыктар сүрүлө чачырап, анан алар өлүп калышты дейли. Выбросилась на берег и умерла, да, допустим, да? Вот. Или рыбалка. Же мисалы балык уулоону, балык тутууну айталы. Балык кармаганда кайырмакты же торду салышат дагы, балык кармашат дагы, тутулган балыкты кайсы бир идишке салышат же тек жерге ыргытышат. Анан ал идиште же кургак жерде балык аба жетпей өлөт да, же болбосо чегиртке. Булар эми шариатта, исламда өлсө деле өлгөн акыбалда азыктанса болот деп адал кылынган жандыктардын өзүнчө бир түрлөрү. Анткени буга карата далилдер бар. Далиль, да, доказательство, разрешение. Мисалы Аль-Майда сүрөсүнүн 96 аяты. Аллах субханаху ва тааля айтат: «Ухилля лакумул сайдул бахри ва таамуху ва матаан, да, лакум валис саярати». Да? То есть вам дозволено. Силерге деңиз аңчылыгы жана аны жеш адал кылынды. Ал силерге жана жолоочуларга пайдалуу дейт. И также путникам. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам айтат: Анил бахри хуа тухуру мауху ва хиллу майтатаху, да? То есть море тире. Деңиздин суусу таза деп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтып атат: ошол деңиздеги өлгөн жандыктын баары адал дейт. Балык, анын ар кыл түрлөрү же кит сыяктуулар мисалы. Айтор деңизде өлгөн жандыктардын баары адал деп атат. Все, что умерло в море, это халал. Это в целом, конечно, есть. Ханафи мазхабынын бул багаттагы талабы өзгөчө. Деңизде өзү эле өлүп калган жандыктар жөнүндө эмес сөз. Деңиз толкундары өзү жээкке чыгарып, жээкте өлүп калган балыктар айтылып атат хадисте. Жалпы жонунан исламда кандай десек, анда ушул аят, ушул хадис далил болот. Это этот аят и этот хадис. А также, что касается саранчи. Эми чегетке жандыгын айталы. Абдуллах ибн Ауфтан болгон бир хадис бар, ал мынтип айтыптыр. Ибн Аби Ауфа, да, он говорит: «Газуна ма'a Расулуллахи саллаллахи алейхи вассалям саб'ал газават кунна накулюль джарату ма'аху», да? То есть мы вместе с нашим пророком Мухаммадом Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям биз менен бирге кошулуп 8 жолу 8 ирет согуштарга, жортуулдарга катышты. Ар жолку жортуулда биз Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям менен кошо чегиртке жечүбүз. Демек, чегиртке өлгөн калыбында жегенге уруксат этилген адал кылынган жандыктардын бирине кирет экен. 4 мазхабта тең жансыз абалдагы чегирткени жеш адал деп эсептелинет. Саранча разрешается в употреблении. В целом, я хотел бы сказать... Жалпы жонунан айтып кетсем, өлгөн жандыктын этин, өлүмтүктү жегенге болгон тыюунун тереңиндеги акылмандык эмнеде жатат? Ага болгон тыюунун мазмуну жаныбардын канында. Анткени өлгөн жандыктын каны арам делинет. Күрөө тамырлардан аккан кан таза эмес деп саналат. Медициналык изилдөөлөр жагынан алганда дагы микроскоптон карап текшерип келишкенде баардык илдеттер кан аркылуу жугары аныкталган. Все болезни. Кровь носит все болезни, да? И если кровь... Моюндагы күрөө тамырдан аккан кан жандыктын этинде калчу болсо, этти бузат. Өлгөн жандыктын каны эми таза эмес. Ден соолукка дагы залалы чоң. Ошондуктан канды азык, тамак катары жегенге тыюу салынган. Күрөө тамырлар аркылуу жүрүп турган кан ал арам. Жандык өлүп калган болсо, анын эти өлүмтүккө айланат. Анын эмнеден улам өлгөнү белгисиз. Мүмкүн кандан бир илдети бар үчүн өлгөндүр. Же кайсы бир жырткыч аны муунтуп өлтүрүп, ошол жырткыч аркылуу вирус оору кирип, анан ал жандыкка жырткычтын вирусу жуккандар. То есть, возможно, хищник поел, да, покушал, да, съел какое-то животное, задушил, да, и так далее. То есть передача уже микробов и болезней.
И поэтому Аллах Субхану ва Тааля, запрещая... Демек Аллах Субханаху ва Тааля өлүмтүктү, таза эмес этти жебеш керек деп тыюу салуу менен инсанды жогору коюп атат. Жаныбардан, айвандан, жырткычтан инсанды бийик коюп атат. Анткени жырткычтар деген туш келген жандыкты жей берет. Өлүмтүк болсо аны деле жешет. Аллах Субханаху ва Тааля бизди инсандарды айвандардан жогору коюп өлүмтүктү жешти арам кылып койду. Ушул жерде мен силерге кичине бир нерсе боюнча токтоло кетким келип атат. Наджас деген түшүнүк бар. Наджас кыргызча ыплас, булганч деп которулат. Хаббайс деген сыяктуу эле таза эмес, булганч деген ушундай бир маанини берет. Экөөнүн тең мааниси риджису деген мааниге жакын. Таза эмес, кир, жийиркеничтүү, ыплас дегенге жакын. Бирок ошол кир, булганч дегендин түз жана кыйыр маанилери бар. Мындайча айтканда, наджас менен риджистин кээде мааниси башка бир нерсени камтыган учурлар болот. Куранда Аллах Субханаху ва Тааля мисалы идолдарды, же төлгөчүлүктү, же мисалы кумар оюндарын, же мас кылуучу арак, шарап сыяктууларды, жогоруда аталгандардын баарын риджис деген. Таза эмес, булганч деп атат. Мындайча айтканда. Нечистоты, да, можно сказать. Валя зламу, валя ансабу, это риджису миналь амалю шайтан, да, фаджтанибу. То есть это все из нечистого, да. Жогорудагы айтылгандардын баары кир, булганч, ыплас, арам нерселер, андан оолак болгула дейт. Риджис деген түшүнүктүн мааниси тике эмес, бөлөгүрөөк дагы жактары бар. Мисалы, наджис жана хаббайс деген түшүнүктөрдөн алып карасак, маселен, спиртти мисалдатып көрөлү. Спирт деген суюктукту адамдын аң сезиминин мас кылгандыгы себептүү арам делинген. Из-за действия своего опьяняющего. Бирок жаратылышта спирт деген бар нерсе да. Спиртти медициналык адистер бейтаптардын денесине сүртүп, айыктыруу максатында колдонушат. Же мына ковид апаты болуп турганда, колубуздан спирт менен чайкап жүрдүк. Ковид катуу жүрүп турганда атайын суюктук менен колду шыбап атканда, ал суюктуктун курамында спирт бар да. Демек, спирт суюктугу деле хабайс, наджис деген түшүнүктөргө негизи жакын. Бирок кыйыр мааниде идолдар деле ошолсуңар. Мисалы, кимдир бирөөлөр уйга сыйынышат, Маселен, Индияда уйга сыйынган диндер бар. Уйду кудай катары көрүп алышат. Ислами өңүттө карасак, уй негизи наджис эмес. Бирок анын идол катары сыйынылып жатышы наджис, риджис деп эсептелинет. Түшүнүктүүбү? Ошондуктан ислам дининде таза эмес, кир, булганч деген түшүнүктөр түз дагы, кыйыр дагы мааниде колдонулат. Кээ ошол сөз болуп аткан нерсенин жандыктын кандай максатта, ниетте колдонулуп жаткандыгында. Здесь я хотел бы такой момент сделать, второй момент. Мен мындай нерсени айтып койгум келет. Экинчи тыюу арам делинген нерсе жандыктын, өлүмтүктүн каны. Кан дегенде эми шарият боюнча жандыктын күрөө тамырында жүрүп турган кан жөнүндө сөз болууда. Именно та кровь артериальная, именно которая течет у нас в венах, да, артериальная кровь. Ошону азык катары жеш, пайдаланыш, наджис, риджис деп эсептелинет. Куранда Аллах Субханаху ва Тааля Аннам сүрөсүндө 145-аятта инсандар, момун мусулмандар үчүн кандай кан арам экендигин айтып атат. Кулла аджиду фима ухия илейя мухарриман аля таамин ятаамаху илля ан якуна майтатан ау дамман масфухан, да? То есть скажи в том, что айткын, мага билдирилгендерден мен тамак үчүн өлгөн малдын эти, кан жана чочконун этинен башка арам кылынган нерсени таппадым. Анткени булар чынында эле ыплас жана булганыш жана Аллахтан башканын аты аталгандары, союлгандар дагы деп айткын дейт. Бир аятта Аллах бизге канды арам деди. Ал эмненин гана каны болбосун. Организмдеги күрөө тамырдагы канбы, же башка тамырындагыбы, аны арам деп тыюу салып атат. Ал эми азыр эле силерге окуп берген аятта, Аннам сүрөсүнүн 145-аятында кан жөнүндөгү түшүнүк боюнча айтылган
соңку акыркы аят десек болот. Бул аятта кайсы кандын түрү арам экени айтылууда, түшүндүрүлүүдө. Исламда масфух канга тыюу салынып атат. Масфух деген бир гана күрөө тамырдын, артериялык тамырдын каны. Башка бардык тамырдын каны адал делинет. Кайсы бир адал жандыкты муздарда, соёрдо бисмиллаху Аллаху акбар деп күрөө тамырды кесет эмеспизби? Анан күрөө тамырдан кан чыгат. Так мына ошол кан арам делинет исламда. Ага тыюу салынат колдонгонго. Ал кандын көрүнүшү дагы сырттан дароо билинип турат. Эта кровь, она имеет, естественно, темно-красный. Кызыл кара кочкул түсү бар. Ал кан чыгары менен бир аз убакыттан соң эле коюланып калат. Байкап көрүп жүрсөңөр керек, жандык союлгандан кийин андан аккан кан бир идишке топтолот. Анан ошол кан былтыйып коюланат, чөт эмеспи? Ошол канды азык иретинде колдонуу арам. Ал эми союлгандан кийин жандыктын тулку боюнда, организминде жилик дегенде же болбосо калган анча мынча кан, же боордогу, же болбосо ашказандагы, анын-мунуларындагы кан адалга кирет. Кыргыздар биз эме быжы жасайбыз да, быжы. Кесе менен мындай алабыз да, ичи кан даже называют, да. Быжы колдонгон кан кызыл түстө болуп, ал кан уюбайт. Мына ошол кан арам эмес, адал. Аны быжыга колдонууга болот. Буга карата конкреттүү бир далилдер бар. Хадисти мисалдасак болот. На это есть пример, конкретный хадис, далиль, да, разрешение. Айша радиаллаху анха айткан: сказала Айша радиаллаху анха: кунна надбухул барма аля ахди Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям, да, та'алуха сафрати, да, сафра. Минаддамми фанакуль валя нункируха, да. То есть мы во времена пророка Мухаммада саллаллаху Маниси, биз пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын кезинде бир тамак бышырчубуз дейт. Сиягы биздин быжы сыяктуу тамакка. Ошол тамакты бышырып атып, бир суюк, бир мындай массаны аралаштырганда кандын үстүнө тамак бир аз кызыл болуп кетчү. Биз аны жечүбүз. Андай тамакты жешибизге тыюу салынган эмес болчу дейт. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындай бир айтканы жөнүндө дагы хадис бар. Сказал, да, ухиллат лана, нам разрешено, майтатани ва дамани, нам разрешено. Маниси өлгөн жандыктардын эки түрүн жегенге бизге адал кылынды, уруксат этилди. Жана бизге кандын эки түрүн азык катары колдонгон уруксат этилди, адал кылынды деп атат. Фаммал майтатани фа самакун вал жарат. Өлгөн жандыктардын этинен айтсак, бизге өлгөн балыктын жана өлгөн чегирткенин эти адал делинди. Балыкты кармап атканда бисмиллаху Аллаху акбар деп союп жебейбиз да, туурабы? Аны кармайбыз. Балык өлүп калса деле кадимкидей жууп тазалап жейбиз. Чегиртке дагы ошол сыңар. Тутуп, дароо бисмиллаху Аллаху акбар деп эле өлтүрүп, анан кууруп жешет. Ва амма дамани фал кибдату вал тахал. Адал делинген кандын эки түрү кайсы? Кибда деген боор. Боордо калган кан же ошондой эле көк боор. Бирок биз кыргыздар көк боорду жебейбиз. Аны ыргытып жейбиз. Эми кээ бирөөлөр курдака көк боорду кошуп эле жей беришет. Бирок кыргыздарда көпчүлүк адамдар көндүм болуп калган адат боюнча көк боорду жешпейт экен. А арабтардын кээ бирлери көк боорду жешет. Поэтому селезенка, печень. Демек, көк боорду азык катары жегенге шариатта уруксат кылынган. Ошондой эле жандыктын ичинде калган кандар быжы жасоо үчүн колдонууга уруксат этилет. Адал кылынган. Эми кээ бир азыктарды арам делингенден анын ичинде кандын бир түрүн арам кылынышындагы тереңинде бир маани бар. Бүгүнкү медицина тастыктагандай, кандын курамында көптөгөн илдеттер, вирустар барлыгын, микробтор бар экенин, биздин организмге тескери таасирин тийгизе турган зыяндуу заттар бардыгын айтып өттүм. Мына ошон үчүн күрөө тамырдан, вена тамырынан чыккан артерия каны шарият боюнча арам. Азыкка колдонууга уруксат этилбейт. Үчүнчү арам кылынган азык чочконун эти.
ханзир дейт арабча. Чочконун эти арам делинет. Азык кылып жешке тыюу салынган жана терисин колдон дагы арам. Ошондой эле чочконун майын, сөөгүн кереге жаратыш арам. То есть она является харамуль айн. Харамул айн дейт арабча. Мындайча айтканда чочко толугу менен арам кылынган. Жегенге, колдонууга болбойт. Сама в себе, да, запрет, полностью запретно, да. Если алкоголь. Мисалы, алкоголду сырткы денеге коюуга, сүртүүгө же болбосо атыр катары себинүүгө деле уруксат кылынган болсо, алкоголду мас кылуу максаты менен ичкери жутууга, ичүүгө арам делинет. Внутрь. А вот чочко болсо бүт толугу менен тыюу салынган. Бүт бардыгы арам. Да? И Буга Курандагы Бакара сүрөсүнүн 173 аяты далил. Иннама харрама алейкумул мейтата ваддама ва лахмил ханзир, да? Чындыгында Аллах силерге өлүктүн этин, канды, чочконун этин, Аллахтын ысмын аталбастан союлган малдардын этин жешти арам кылды дейт. Көрдүңөрбү? Куранда чочко эти арам деп түздөн түз жазылып айтылып атат. Көрүнүктүү алым Имам Аль-Куртуби айтыптыр мынтип: Аллах Куранда өлүмтүк эттин канды арам дегенден тышкары чочкону өзгөчө бөлүп арам деген. Иттин этин, карышкырдын этин эмес, дал чочконун этин, чочкону арам деп атат Аллах. Чочко толугу менен бүт бардыгы арам делинип, аны жегенге колдонгонго тыюу салынып атат. Демек шариатта, исламда чочко харамул айн жана нажис деп эсептелинет. Ошондуктан чочко терисинен жасалган мелей, колгап болобу, батекпи, же чочконун терисинен жасалган капчыкпы, айтор ал арам экенин билип жүрүңөр керек. Болбосо кээ бирөөлөр чочконун этин жебейм, ал арам дешет дагы, чочконун терисинен тигилген буюм тайымдарга маани беришпейт. Мисалы, капчык чочконун терисинен тигилет. Ал демек нажис. Чочко терисинен тигилген капчык же сумка менен туруп алып, кантип намаз окуйсуң? Демек ушул жагдайга аябай көңүл буруш керек. Анткени чочко эти, териси, сөөгү, майы, чочконун жанагы жүн кылдары тиш щеткага пайдаланып атпайбы? Айтор чочкого тешил бүт баары арам делинет. Бирок эми исламий алымдар арасында албетте ар кыл көз караштар дагы бар. Мисалы, 4 мазхаб маселесинде жечүү азыктар боюнча арам адал жагына келсек, албетте көптөгөн кайчы пикирлер дагы кездешет. 4 мазхабтын 3-өсү Ханафи мазхаб, Ханбали мазхаб, Шафии мазхаб чочко жаныбарын нажисул айн деген пикирде. Нажисул айн дегени бүт баары арам. Тыюу салынат, жегенге дагы, колдонгонго да дегендей. Бир гана Имам Маликтин бул багыттагы айтканы башка. Имам Маликтин принципи боюнча чочкону деле Аллах жараткан дейт да. Чын эле чочкону ким жаратты? Албетте Аллах субханаху Кудай жаратты да чочкону дагы. Чочко деле бир жандык, бир макулук. Аны жаратып, рас жараткандан кийин ага өзүнчө Аллахтын бир ырыскысы бар. Рызкы буйруп койгон. Ар кандай ылай кир аралаш таштанды боксак жейт чочко. Эгер Аллах каалабаган болсо аны жаратмак эмес да. Демек Имам Малик айтып атат, чочко деле башка жаныбардай эле бир макулук. Чочко өзүнө өзү табияты таза болгону менен момун мусулмандар үчүн, инсандар үчүн арам кылынган дейт. Эми жырткыч жаныбарлар чочкону баса калып, тытып жеп эле жүрүшпөйбү? Баса ушул өңүттө бир кызык суроо болгон. Ислам шариаты боюнча жанагы 3 торопой деген мультфильмди көрүүгө болобу деп менден сурашкан кадимкидей. Анан мен айттым суроо берген кишиге. Эми сиз 3 торопойдун этин жеген жоксуз да. Экранды, телевизорду тиктеп көрүп атканда 3 торопойду көзүңүз менен жебейсиз да аларды дедим. Эми эч маселе жок. Чочко деселе анын чочко болуп жаралып калган үчүн аны жек көрүүбүз керек дегендик эмес да бул. Чочко деген жандыкты Аллах жаратып койду. Эгер жаратууну каалабаган болсо, Аллах жер жүзүндөгү бүт чочко, каман, торопой аттынын баарын тукум курут кылып кыргыла деп буйрмак да. Демек, Имам Маликтин айткандарында деле кандай бир кызыктуу жүйөлөр бар. Чочко азык катары колдонууга бизге мусулмандар үчүн нажис, харам. Эми чочко деген жандык табиятта жаралып калган үчүн, болгон үчүн кээ бирөөлөр мультфильм, көркөм фильм кылып тартып жүрүшөт. Балдарыбыз, бөбөктөрүбүз, кээде карасаң мультфильмдерде чочко, торопой сыяктууларды көрүп эле атышпайбы? Аны көрүү арам эмес да. Ошондуктан исламдагы ушул өңүттөгү
карама каршылыктарды тереңинен түшүнүү керек. Ашкер эле бүт баардык өңүттө арамды чаптай бербей. Чочко жандыгы жегенге колдонгонго гана арам. Поэтому запрет только на употреблением, да? Вот. Кадыр Ажы Маликовдун бул баянынын биринчи бөлүмү бүттү, экинчи бөлүмү да бар. Урматтуу туугандар, бул видео интернет аламында канча убакыт турбасын, аны канчалаган адамдар көргөн сайын ушул видеонун чыгышына себеп болгон, аны каржылагандар өзгүлтүксүз соопко ээ болушат. Биздин YouTube каналдын жамааты өзүбүздүн катталуучуларыбызга Аллахтын динин ушинтип кыргызчага которуп элге жеткизген сооптуу иштерге бирге катышууга чакырып, садака жарыяларды чогуу жасашууга үндөйт. Бул сыяктуу видеолордон түшкөн каржы башка тилдерден көз майды коротуп которгон, аны аудиолоштуруп окуган, видеолоштуруп иреттештирип мээнеттенген жамааттын иши үчүн ыйгарылат. Аллах кимге кааласа соопту көбөйтүп берет. Чындыгында Аллах баарын камтуучу, билүүчү.